Кино жана театр актрисасы Асима Токтобаева көрөрмандарына дайыма кызыктуу постторду бөлүшөт. Бул ирет айткандары окурмандарды ойго салды. Аябай эле көп адамдар менен шеф болуп иштештим. Өзүмдү мактагым келбейт. Мактагандан да алысмын. Иштегендердин баарысы билет кандай адам экенимди. Көбү эски учурларды эстеп сагынышат. Мен деле сагынам албетте. Шефтердин баарысы эле бир сыйра жамандалса керек. Учурунда жумушчулар менен миң аракет кылып, чогуу жумушуна көнгүчө жардам бересиң. Жумушчуларга шарт түзүп бересиң. Кээде дос болуп, түшкү тамак алып берип коесуң. Сыйлык берип, көңүлүн ачып коесуң. Көп нерсеге көзүңдү жумуп коесуң. Өзүнүн сөзү менен шарт түзүп берип, койгончокто да жакпайсың. Убагында жакпайсың. Убакыт өткөндөн кийин эскерилип чыгасың. Эски заманда видеонаблюдение деген түшүнүк жок болчу эле. Ал учурда шефтер жумушчулардын көңүлүн эмес, маанайын да сурап койбосо керек эле деп жазды. Эскерте кетсек, кинематографисттер союзунун мүчөсү Асима Токтобаева учурда Наристе күтүп жаткан кези. Булак Заман Кейжев. Эрчи Нурлан Насиптин жубайы Асель Кадырбекова айрым YouTube каналдарына нааразы болду. YouTube каналдары укмуш. Бүгүн өзүм тууралуу бардык маалыматтарды карап чыктым. 80% ойдон чыгарылган. Күлкүм келет. Көрүүчү топтош үчүн кылып жатышабы? Кишине болсо дагы адамгерчилик жок деп нааразы болдурчайым. Окурмандар анын колдонгон пикирлерине жазышууда. Асель Кадырбекова ырчы гана эмес, эң популярдуу Instagram жылдыздарынын бири. Анын көпчүлүк постторуна окурмандар ар түрдүү реакцияларды кылышат. Ошондуктан каналдар дагы ырчы жөнүндө жаңылыктарды жарыялаганга аракет кылышат. Жана албетте бул ырчынын көрөрмандарынын арасынан кеңири таанымал экенин кабар берет. Булак Заман Кейжев.